Эфир улантабыз, ардактуу теле көрүүчүлөр. Алгачкы коногубуз менен тааныштырууга даярбыз. Бизде студиябызда Жанар Кадрали, физика, математика мугалими жана астролог. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшытарбы? Кош келиңиз, маанайыңыз жакшыбы? Рахмат, өзүңүздөрдү дагы бүгүнкү кутман таңыңыздар менен. Карды эртерээк жаадырып коюптурсуңар быйыл. Кар эми эрте жааганы жакшы го, дыйканчылык үчүн, Кыргызстандын дыйканчылыгы үчүн, мол түшүмдөр болуш үчүн жаап турган эле жакшы го, өз убагында кыштыгын кылып. Туура айтасыз. Астрология илими бул байыркы замандан бери, эгерде биз тарыхына көз чаптырсак, илгерки заманда бул байыркы Греция, Рим, Индия, Кытай дегеле дүйнөлүк державалар абдан чоң маани берип келишкен да. Жана ушул тууралуу сиздин оозуңуздан дагы уксак. Эми бул астрология илиминин өнүгүшүнө жыл саноонун башталышы, ошонун баардыгы кайсы жактан келип чыккан? Бул илгерки байыркы Нил дарыясынын жээгинде жыл саноо эмнеден башталган? Турмуштун зарылчылыгынан келип чыкканда, бул жөн эле адамдар үчүн ушу күндөрдүн саналышы бир жылда ушундай 365 күн, 366 күн баягы високосный год дегенде. Ошону билиш үчүн эмес, бул турмуштун зарылчылыгынан баягы ар дайым жылдын бир мезгилинде Нил дарыясы аябай ташкындап ашып, ошол убакта дыйкандардын ишине зыян болбош үчүн булар билишкен да. Билишкен ошол жылдын бир мезгилинде постоянно суу ташкындап, белгилүү бир ай, бир жарым өткөн кайра тартылып турган да. Ошону булар санагандагы, бир жылда 365 күн, 366 күн ушунда тартылат деп, бир жылда 365 күн бар экенин ошондо билишкен да. Ошондон баштап бул жыл саноолор башталган, баягы Юлиан Григорианский календарь боюнча. Юлий Цезарьдин киргизген, императордун киргизген сунушу дагы болгон бул. Ошол боюнча жыл саноолор башталып келе жатат. Бул астрономия эң биринчи бул жыл саноолор боюнча ушу Григориан календарын, Юлианский календарь ушуларды киргизди. Ошого кошумча эми бул астрология эмне таянат? Келип келип ушу астрономияга, физика, математика, геометрия ушуга таянып, анын алдыда боло турган прогноздор ошого карап чыгарат. Бул чыныгы илим да, астрология илими. Билесизби, айрым мисалы фактыларга көз чаптырсак, адам баласынын мисалы жашоосу, тагдыры, мына ушул түз эле космос менен, жылдыз менен байланыштуу, мисалы кандайдыр бир күндөр болот, мына ушул күндөрү жумуш жасабай эле койгонуңуз туура, же болбосо мына ушул күндөрү турмушка чыкканыңыз оң деген бир маалыматтарды окуйбуз. Чындыгында эле ушул сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар? Бул чындыгы эми бул мына газеталарга, радиолорго, телевиденияга баягы недельный гороскоп, жумалык, апталык гороскоптор берилип атпайбы? Бул эми жалпысынан алынган гороскоптор. Бул жерде эми элдер айтып калат, мага анча эле чыкпайт, кээде чыгат бир 50% чыгат, 60% чыгат, калганы чыкпайт. Бул жерде 20% чыкса биз сүйүнсөк болот. Бул жерде жалпы алынган да. 6 миллиард калк болсо, аны 12 знакка бөлүп койсок, 500 миллион түрдүү ар бир знак бар. Мисалы, эгиздер, бөйөндөр, чаяндар дегендей, жаачылар дегендей. Ошон үчүн бул жерде өзүнчө жекече гороскоптор түзсөк адамдын, ошондо 12 зодиакальный знак боюнча 12 түрдүү гороскоп чыгып атпайбы? Чындыгында 4,5 миллион түрдүү гороскоп чыгат ошондо. 4,5 миллион түрдүү гороскоптун ичинен картотекадан бир өзүңүздүн гороскопуңуз туура болсо, өзүңүздүн личный, персональный гороскопуңуз болот да. Ошого карап адамдын ар бир жылы, ар бир кайсы аптада, кайсы күндөр эмнелер болот, жакшы нерселери, кооптуу эмне нерселер бар, ошолорду баарын билип турса болот күн-күнүнө чейин. Демек 12 эмес, 12ден алда канча көп? 12 зодиакальный знак бул адамдарга күн, баягы күндүн гана түзүлүшүн алып туруп, ошого карап түзүп коет. Ошон үчүн бул жерде айтып атпайбы, 20% чыкса биз сүйүнсөк болот да. Анан адамдар айтып калат, мисалы, сиз жазган немелер, мына азыр биз газеталарга, сайттарга берип атпайбызбы? Ошондо айтып атышат. Эми күчөт меретти айтып калышат, кызылды кып-кызыл, көктү көкмөк дегенде, меники 130, меники 150% чыгып атат деп айтышат да. Келип ошон үчүн келдим. Туура чыкпаса келбейт элем деп ушу биздин Кыргызстан бардык областтарынан келишет. Бул чыкпаса мен келбейт элем. А мен ой, рахмат, 20% чыкса мен сүйүнөм, ошоңор чыгып турса дейм да. Мисалы,
дүйнөлүк саясатчылар, бизнесмендер дайыма мына ушул гороскопту карап иш кылат дешет дагы. Мына ушул чынбы, сизге кайрылышабы биздин саясатчылар мисалы? Биздин саясатчыларда мага кайрылгандар бир 10 чакты адам бар. 10 чакты. Бизнесмендер дагы кайрылышат. Бизнесмендер, саясатчылардан, министерство иштегендерден 10 чакты адам бар. Алардын прогноздору ар дайым туура так чыгып келгендиги үчүн менен мага консультацияга келип алып турушат. Кайсы учурда жагымсыз иш, кайсы учурда жагымдуу жумуш которууга, карьера боюнча секирик жасаганга ошону билип турушат. Анан бул чыныгы илим экен. Мен сайтымда janar.ru деп теришсе, мисалы janar.ru ошондо бардыгы бар. Ал жерде мисалы күн-күнүнө чейин айтылганда мына 2001-жыл 11-августта Америкадагы эки близнецы торговый центрин жардырышпадыбы 4 самолет менен. Экөөсү ошо близнецы эки немени бизнес-центрди жардырышты. Бирөөсү Министерство обороны США Американы жардырышты. Бирөөсү пустой жерге барып түштү. Ошону франциялык астролог айткан да 1 ай мурун. Жакында ушундай десе эч ким ишенген эмес. 1 айдан болду. Муну мына Игорь Прокопенконун передачасында атайын алып барылат. Ошо мен сайтка өзүм сайтыма да киргизип койгом, көрсөңүздөр болот. Ошону 1 ай мурун айткандыгы бул илим экенин ошондой биз ишендик. Мына современный азыркы жашактагы адамдар деп айтат да. Анан Рейганга дагы кол салууну күнүнө чейин айткан, 81-жылы 30-мартта кол салуу болот деп. Тисия деген женщина, аял астролог күнүнө чейин айткан. Анан бул ага чейин ишенген эмес. Кийин баягы служба безопасности аны коргогон ушундай газетага чыккан 2 ай мурун. Ишенбей жүргөнбүз. Кудум ошо 81-30 март күнү болгондо көрсөтөт. Ошондон кийин ал өзүнүн жанында алып жүрүп 2 срок иштеген да, бул 4 жылдан 8 жыл президент. Вот ошондон кийин бул аябай таң калып ишенip ошо аялга түздүрүп ошо боюнча рабочий графиктерин алып барып жүргөн да. Ушундан эле биз бунун илим экенин билсек болот да, күн-күнүнө чейин. Демек биз мындан улам кандай жыйынтык чыгара алабыз? Чындыгында эле адам баласынын тагдыры алдын ала жазылып калат деген. Ал жазылып калат деген туура эле. Биз дагы бир Демек биз тагдырыбызды өзгөртө албайбыз. Өзгөртүш үчүн биз аракет кылсак бир 30%ке чейин өзгөртсөк болот. Анан 100% баягы көз ачык табып бакчыларга окшоп мен 200% өзгөртүп берем тагдырыңа. 500% өзгөртүп мен сени министр кылып коем, президент кылып коем, жок, андай эмес. Адам өзүнүн потенциалын билиш керек. Предназначение деп коет го, адам туулганда уже программа бар да, уже кандай мен туулдум. Мисалы Албек Ибраевдин иш козголушу боюнча 1,5 жыл мурун тагыраак күнүнөн бери айтсак болот. 2017-4-февралда өзүнө бул нерсе жөнүндө айтылган да, ушул нерсе 1,5 жылдан козголушу боюнча. Ал киши ойлонуп калган да, ушу болобу жокпу деп. Андан кийин эле бул 28-сентябрь күнү болот деп 6 ай мурда айтылган. Мына биздин белгилүү саясатчыларыбыз Өмүрбек Бабанов жөнүндө. Бул жакшы саясатчылардан болгон, негизи жакшы жактары болгон Өмүрбек Бабановдун. Бирок байкабастан сүйлөп алганда ошол жерде сайтта, газеталарда жүрөт. 28-сентябрь күнү деп. Именно 28-күнү бул Онадыр, Ошто Онадыр шаарында Өмүрбек Бабанов байкабастан сүйлөп алып, ошонун аркасынан иш козголуп кетпеди. Ошону бул киши мурда билгенде, ошого карап иш кылганда мүмкүн ошол күнү чыкпай койгондо 20 эл алдында. Бул нерсе болмок эмес да. Эми баягы Бабановдун канча кылган жакшы иштери жуулуп кетти да, ошо мененчи. Иш козголуп. Ошол үчүн кичине маани беришибиз керек да бул нерселергечи. Ал эми баягы сабатсыз астрологдор менен сабаттуу астрологдорду кантип айырмалай алабыз? Эң жакшы суроо бердиң инем, эң жакшы Расул. Бул жерде мен бул боюнча Кыргызстанда биздикилер элдер анчалык кабыл албайбы, биздики мусулман мамлекети десем, 2004-2005 жылдары Акаев кетер жылдары прогноздор берип жүргөнбүз да. Ошол убакта атылып кетти кээ бир адамдар. Ал боюнча алдын ала берилген газеталарга Агым, Асаба, Азия Ньюско мына кече жакында чыкты болуш керек. Агым Асабалар ошондо эле берилген да газетага. Анан ошо адамдар кол салып каза болуп калгандар болду арасында. Эми бул нерсе ошо маани бербей эле үнүтпейт болуш керек адамдар деп мен кылсам, бул жерде келгенде тааныш адамдар, мурда түзүп берип жүргөн саясатчылар айтты. Эмне десем, муну чыныгы илим болгондой, муну дальше алып кете бериш керек деп улантыш керек. Аны элдер уже кабыл ала баштаптыр. Ошондон кийин жакшы кабыл ала баштаптыр астрология болгон көз карашта. Биз ошону
бере беришти. Адамдарды алдын ала бир жагымсыз окуядан сактап калуу, жакшы жагымдуу нерселерин кармап калуу боюнча ошолорду иш жүзүнө ашыруу боюнча биз уже иштерди алып кете баштадык. Мына Суперинфо, Азия Ньюс газетасына азыр башка сайттарга берип атпайбызбы? Мына адамдардын дагы эми бардыгы эле азыр жашоо кыйын болуп барат атпайбы барган сайын? Экономиканы өстүрүп, кантип байысак болот, кантип кыйналбай жашасак болот. Ошол нерселерди берип туруш үчүн биз ошол газеталарда, сайттарда берип туруп атабыз. Ошол кандай алып кетүүнү бардыгы жакшы, туура. Түшүнүктүү. Билесизби, ар бир күнгө мисалы прогноздор айтылат, Мисалы бүгүн мындай күн, ай болсо мындай карап турат дегендейчи. Бүгүнкү күн кандай ошондо? Бүгүн азыр жумушка аттанып аткандар болсо, эшикте сонун болуп, аппак болуп кар жаап атат. Бүгүнкү күн тууралуу айтып бербейсизби анда? Бүгүнкү күн тууралуу мен чынын айтсам бүгүнкү күнгө карабадым. Мен мынау газеталарга, сайттарга биз 2 жума алдыда жүрөбүз. Эмне үчүн дегенде, мисалы кийинки жума чыгыш керек болсо, мен ал газеталарга, где-то сайттарга бир 5-нчи күн чыгыш керек болсо газетасы, мен понедельник, даже базар күнү берип коюшум керек да. Булар ага чейин корректировкалап, жакшы оңдоп, башка багынан чыгарыш керек да. Ошо биз 2 жума алдыда жүрөбүз. Мен 2 жума мурун карап койгом. Ошон үчүн бүгүнкү күндү карабадым. Таңшолого келеримди билгенсиз. Таңшолого келеримди билгем 2 жума алдын ала дейсиз. Жок, ана жок. Тамаша. Мен андай көз ачыктык кылыштан алысмын. Негизи эле өзүңүз тууралуу айтып бербейсизби? Математика, физика мугалими деп айтып атасыз. Качан, кай жерден башталды бул жумушуңуз? Эмнеден улам кызыгуулар болуп калды? Мен 87-жылы армиядан келетим. Грузияда, Тбилисиде служить эткенмин. Кийин барып Мерия, станция Мерия деген жерде дембилге кетердим. Астында ошол жерде болуп калдым. Анан Сочиге жакын жерде Адлер деген аэропорт бар. Ошол жерден учуп атсам, жакшына китептер турат. Китептерди алып барактасам, астрология биринчи бар экен. Под прилавка бекитип сатып атышып жашырын. Ал убакта билесиңер да, КПСС, Коммунистик партия бул динге деле тыюу салып келген, йогаларга, карате, кунг-фу, ушу астрология бардыгын центр максимальналар борборлоштурулган да. Москвадан гана биз башкарып туруш керек деп. Мындай нерселер жашыруун түрдө экен, мен сатып алгам. Анан алып өтүп кетип атсам, бир түрк Жамал деген киши жолугуп калды. Жашы өтүп калган киши, ошол 50-лөрдө киши экен. Мен 20 жашта болсом. Анан менде бир автоматтын, бир пулеметтин 2 ого бар эле. Баягы порохту тешип туруп гильза жактан күлүш килип алып, мынтип чындыргый ойноп жүрчүбүз да. Анан ошону кантип өткөрүш проблема. Ушуну өткөрүш керек эле байке. Анан мына китептерден да жөнөтүп турса болот эле. Бирөө сиз ушул жакта шофёр болуп иштейм деп калды да. Түркменистандан барып, ошол жакта иштеткен түркмен киши экен. Анан айтты: "Мен муну өткөрүп бермек турсун, өткөрүп дагы берем, биринчиден, экинчиден ошо 2 мына пуляны берсең мага, мен китептер сага жөнөтүп турам" деди. А мен итак коркуп колго түшүп калсам, белетте күйүп кетип калган солдат болсом, өзүм корктум, жаш бала болсом, 20 жашта. Анан болуптур деп бердим. Китеп жөнөтүп, телефондорду ошо киши жөнөтүп турду кийин китептерин, ошо кийинки биринчи алган китептен кийинки китептердичи. Ошол боюнча алып кете бердим. Физика математика факультетинде окуп калдым. Анан бул астрономия сабагы кирет. Мисалы математиктер 1 эле жыл окуса, биз физиктер өзүбүз 2 жыл катар окуйбуз астрономияны. Ошондо биздин группалаш кыздар сурай берген да. Ал убакта эми баягы кыргызчалап которбой эле Водолей жылдыздоо, мисалы Кайрок жылдыздоо, Близнецы жылдыздоо ушинтип эжеке өтүп атса, уже гороскоптор аз чыга баштады. Биз уже 92-жыл окуп атабыз, уже 5-курс 90 бүттүк окуну. Ушундай жылдыз топтор бар, гороскоптор сайыз бузулгандан чыга баштады да 90. Анан 92 сурай беришти, ушундайлар асманда бар эжеке чындап дегенде, эжеке анан анча-мынча түшүнгөн группалаш балдар бар да, мен көрсөтүп жүрчүмүн кичине өнөрлөрдү ал жерде. Күлүшкөн да бардыгы. Бар асманда туура деп. Эң сонун убагыбыз дагы жыйынтыкталып калыптыр. Сизге чоң рахмат келип ушундай сонун маек куруп бергениңизге. Буюрса күнүбүз Кыргызстандын келечеги жакшы болсун. Өзүбүздөн гана көз каранды болсо керек бул нерсе. Жанар Кадралиев, физика математика мугалими жана астролог студиясында болду. Эфирибизди улантабыз.